Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүнкү темабыздагы мугалимдин чеберчилиги үчүн, кесипкөйлүк чеберчилиги үчүн керектүү болгон темалардын бири ал окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттыруунун жолдору деп аталат. Сиздер окуучулар куунак, шайыр, кубанычтуу, позитивдүү жүрүшүн каалайсыздарбы? Албетте, ар бир мугалим мына ушуну каалайт. Сиз жылмайганда жылмаюуңуз жасалма болсо деле, сиздин мээңиз стресс менен күрөшүү гормондорун эркиндикке кое берет. Булар эндорфиндер деп аталат. Бул ооруну басаңдатуучу табигый каражаттар, эгерде сиздин жылмаюуңуз чын дилден болбосо деле, эндорфиндердин деңгээли баары бир көтөрүлөт. Сиз каалабасаңыз деле өзүңүздү бир кыйла бактылуу сезесиз. Албетте, жылмаюулар жугуштуу. Бир жылмайсаңыз, бөлмө, класстын бөлмөсү баардыгы жылмаят. Сиз окуучуга жылмайып турсаңыз, ал өзүн жаман алып жүрө албайт. Ишенбесеңиз, сынап көрүңүз. Окуучулар позитивдүү маанайдагы мугалимдердин иш аракеттерине мыктыраак реакция берет. Окуучулардын реакциясы бир топ жагымдуу болушун каалайбыз да. Ошондуктан буга жетүүнүн эң жөнөкөй жолдорунун бири көбүрөөк жылмаюу. Жылмаюу башка адамга сиз кош көңүл эмес экениңизди билдирет. Окуучу сиз ага кош көңүл эмес экениңизге ишенгенде гана мыктыраак окууга жана өзүн мыкты алып жүрүүгө ыктайт. Жылмаюулар акысыз, бирок өтө натыйжасы баа жеткис. Келиңиздер, бир апталык эксперимент жүргүзүп көрөлү. Бири-бирибизди тиктеп калганыбызда жылмайып коймой адат болуп калсын. Ачуулануудан кутулуунун жөнөкөй жолдору. Эмне үчүн адамдар урушканда кыйкырышат, а окуучулар эмне үчүн кыйкырып сүйлөшөт? Эгерде окуучулардан сабактарда ким баарынан көп кыйкырат деп сурасаңыз, алар 100% тактык менен жооп беришет. Анткени ар кандай окуучу баардык кыйкырчыктарды билет. Бир дагы окуучу мындай мугалимдин сабагына баргысы келбейт. Бүттү. Мына ошондуктан дагы мугалимдер албетте окуучуларына мээримдүүлүк менен мамиле жасап, жылмайып карап, жумшак жол менен аларды окууга кызыктыруусу зарыл деп ойлойбуз. Мына ошондуктан кесиптик иштериңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Саламатта болуңуздар.